Шайлоо дейсің. Мына шайлоого күндөн күнгө ел шенбей қалды. Это битва для бизнесменов, гонка для гопников. Айтыңыз президентке, Садыр Нуркожоевичке. Анын жанында кошоматчылар аңгала түртүп атат. Буларга базаркондор келет, банкирлер келет, бандиттер келет, олигархтар келет. Башка ким келет? Эмне деген талапты койду эле? Элдер аянтта турганда силер калчылдап отургансыңар. Ушул силер ушул үмүт деген мала өлдү. Үмүт акталбай өлүп калды. Ошонун арбагын деле ойлоп койбойсуңарбы? Рахмат, урматтуу төрага, урматтуу Нуржан Кармабековна. Мен сиздин кечеги баяндамаңызды угуп, анан кече бүгүн депутаттардын берген суроолоруна жооңузду угуп ынандым да. Бул мыйзамга сиздин таптакыр эле тиешеңиз жок экен. Сиз аралашкан эмес экенсиз. Сиз суроолорго жооп да бере албай атасыз. Анан айтып атпайсызбы, элдин талабы эске алынды, коомчулуктун пикири эске алынды деп. Кайсы элдин талабы эске алынды? Өткөн 4-октябрдагы шайлоолордо 5-октябрда чыккан элдин, жаштардын 20 миң, 50 миң жаштардын кайсы талабын эске алдыңыз, айтыңызчы. Эмне деген талапты койду эле? Элдер аянтта турганда силер калчылдап отургансыңар. Рыскелдий Чыныбекович, биринчи талап бул эмне үчүн шайлоого катышуу үчүн партия аркылуу гана кириш керек талапкерлер. Эмнеге көз карандысыз мындай чыныгы лидерлер, татыктуу жарандар шайлоого катыша албайт. Эмне үчүн партиялардын монополиясы бар. Бул талап баарыбызга эле белгилүү. Бул талап бар. Андай эмес. Мен ошол аянтка чыккандардын арасында башында мен болгом. Мирлан Женчоров болгон, Жанар Акаев болгон, Сурабалдиева, Токтогазиев, Камчыбек Ташиев, Казакбаев, Сейитбекова бардыгыбыз болгонбуз. Андай талап болгон эмес. Эки кара нерсеге каршы чыккан эл. Административдик и финансылык ресурстарга. Акчасы добуш сатып алууга. А силер кайта бүгүн жол ачып атпайсыңарбы? 35 аймак бөлүп койдуңар, 35 каймактар келсин деп койдуңар. Жалаң байманаттарды келтирип атпайсыңарбы кайта? Ушул силердин реформаңар. Ушул силер ушул үмүт деген мала өлдү. Үмүт акталбай өлүп калды. Ошонун арбагын деле ойлоп койбойсуңарбы? Азыркы ушул мыйзамды алып келип атасыңар. Бул мыйзам иштебейт, кечирип коюңуз. Иштебейт. Өткөн октябрдагы пайлоонун зыянын Сооронбай Шарипович көрдү, пайдасын сиз көрдүңүз. Анын мөөнөтү кыскарып калды, сиздин мөөнөтүңүздү узартып калды. Эл көрдү зыянын. Башка эч ким көргөн жок. Азыр мына мыйзамды алып келдиңер, капка салган швегедей кылып туруп. Бул иштебейт. Бул резолюция, мыйзам эмес, мен окудум. А резолюция менен революциянын тамгасы бир эле тамга. Силер кайта татаалдаштырып келбедиңерби? Жаштар келбейт. Аянтка чыккандардын баардыгы жаштар болгон. Токтогазиевдер келе албайт. Келе албайт алар. Буларга базаркондор келет, банкирлер келет, бандиттер келет, олигархтар келет. Башка ким келет? Кантип келет? Ушул мыйзам менен. Ким кепилдик берет? Эч ким. Рыскелдий Чыныбекович, сиз туура айтасыз. Талаптар добуш сатып алуу жана административдик ресурстук кыянаттык менен пайдаланууга каршы чыгышкан. Ага каршы бир нече фактор бар. Ага каршы жалаң гана мыйзам болбош керек. Мыйзамда бардык мүмкүнчүлүк бар болчу ага каршы турганга. Ага саясий эрк дагы керек болчу. Укук коргоо органдардын результативдүү, эффективдүү реакциясы да керек болчу. Ага көп фактор керек болчу. Эң биринчиден талапкерлер ошону ушунчалык массалык түрдө колдонбош керек болчу. Биринчи микрофон. Ачык болгулачы. Чара көрдүңүздөрбү? Чара көргөн жоксуздар да. Шайлоонун жыйынтыгын эл чыккандан кийин анан чыгарбадыңарбы? Кечкер 20 миң адам турганда ошондо шайлоону жокко чыгарып койсоңор, каршкыртоо кояман калат эле го. Балдар өлбөй, жарадар болбой турго. Канча деген балдар көзү сокур болуп калды. Канча деген балдар майып болду. Ошолордун бирин эске алдыңарбы? Мына элдин талабын эске алсаңар, ошол шайлоонун кесепетин эске алышыңар керек болчу. Силер эчтекени эске алган жоксуңар. Шайлоо дейсиңер. Мына шайлоого күндөн күнгө эл ишенбей калды. Президенттик шайлоого катышкандардын саны 40%га жетпей калды. Референдумга 30 аран качты. Кече Бишкек шаардык кеңешинде болгон шайлоодо 25ге жетпей калды. Эртең 20га түшөт. А шайлоочулардын санынын 20% бул Кыргызстандын калкынын 10%. Анан 10 адам шайлоого катышып, 9-у добуш бербей койсо, бирөө добуш берсе, бул көпчүлүк болобу? Бул башкача болот да.
Ана сілер ушул мыйзамды кандай чап келип атасыңар? Силер, мен ойлойм, силер бардыңар эле президентке каршы болсоңар керек. Бул 4-чү төңкөш кеп келет. Жалаң байманаттар келет, кечеги аянтка чыккан балдар келбейт, врачтар келбейт, мугалимдер келбейт, милиционер өтпөйт, миллионерлер өтөт. Бул, урматтуу Нуржан Кармабековна, это не выборы. Это не выборы, поймите меня правильно. Это битва для бизнесменов, гонка для гопников. И что мы итого получим? Обновленный, объединенный клуб банкиров и бандитов. Башка эчтеке албайбыз. Мына ушул мыйзам. Бул мыйзам эмес, бул чекеге чыккан чыйкан. Айтыңыз президентке. Садыр Нуркожоевичке, анын жанындагы кошоматчылар аңга эле түртүп атат. Бул мыйзам эмес. Бул мыйзам жакшылык алып барбайт. Бул кайтадан жарылууга алып барат. Преференциалдуу менин сунушум, мен жумушуңузду айттым. 90 болсо 90 болсун, бирок тандап алуу укугун тартып албагыла элдердин. Эл партияны эмес, талапкерлерди тандасын. Ар биринин фамилиясын тандасын. Силерде мындай болуп атпайбы? 10 минут.